Салам алейкум достор, Түштүк Кореядан барыстарга салам. Достор, бүгүн сиздерге Rexton Sport Pickup автоунаабызды тартып көргөзөбүз. Жана ушул автоунаа сатылат. Кызыккандар байланышка чыксаңыздар болот. Бул автоунаабызды азыр гана айдап келдик достор. Аусенден алдык. Так. Азыркы күндө Кыргызстанга Кореядан ушундай машиналар аябай көп барып атат. Аябай чоң жана бюджетный вариант достор. Bunun запчастары дагы буйруса көбөйүп калды Кыргызстанда. Башында коркот болчу, запчаст кандай болот деп. Азыр запчасттарда кенен буйруса. 5 жети, так, 4 жети эле бар. Андан да бийик, андан да узун деп койсок да болот достор. Караңыздар, өзүңүздөр бир байкап көрсөңүздөр болот. Бул жагы болсо пикап достор. Мону алып койсоңуздар да болот. Ушул бойдон калтырып койсоңуздар да болот. Так, бул жактан кенен месте бар. Тоо жерлерди айдасаңыздар болот. Бул 2ВД достор, 4ВДсы да бар, 2ВДсы да бар. Бул 2ВД. Ушул жака кой жүктөп же болсом керектүү оокаттарыңыздарды, шаймандарыңыздарды жүктөп тоого айдасаңыздар болот. Үйдөн да айдасаңыздар болот. Ошондой. Бул жагы деле ачылат достор. Так, мынакей. Ачылат. Анан бул жактан немени улап койсоңуздар да болот. Ушундай. Машинабызда алмашкан деталдары жок, краска болгон жерлери жок, баардыгы жакшы абалда. Дөңгөлөктөр да жакшы абалда. Мотор коробка да жакшы. Монитор, санитор, подогрев, обдув, климат контроль бүт баардыгы бар. Старт стоп. Болгону кемчилигин айталы достор. Кемчилиги ушул жери. Бул жери кичине ушундай болуп калган жери бар. Жана ошондой эле бул жагы. Анан могул жери кичине жарылган. Бампер. Ушуну эске алып коесуздар. Асыл жакта парктрониктер бар, арт жакта да парктрониктер бар, ылдыйда көздөрү менен. Так. Повторитель поворотниктери бар, бесключевой доступ бар. Дөңгөлөктү көрүп коюңуздар. Кандай экенин. Жана дискалары да жакшы, таза. Четинде эле кичине чийиктери болбосо, а так жакшы. Мондай бут коюп чыксаңыздар болот. Так, 2018, документ боюнча 2019 достор. Эмне себептен 2018-19, 20-га 21 деп айтасыңар деп мекендештер жазып калат. Документин көрсөтүп коелу сиздерге. Мынакей достор, машина өзү могул жерде турат. 2018 8-ай 22-күн деп. Бирок могул документи боюнча 2019. Көрдүңүздөр да. 2019 деп айтылат бул Кореяда. Бирок Кыргызстанга баргандан кийин 18 эле болуп калат. Бул жеринде 18. Электро кыймылдаткычта орундуктар достор, ортосу ушундай боз сары болгон жана четтери кара. Бул карадан бул жеринде кичине немеси бар экен. Көчүп калган жери. Ушул кемчилиги. Так, электропакет. Так, мультимедианы башкаруу, подогрев руля бар. Кышында жылыйт. Мынакей достор, бул жактан көрсөңүздөр болот. 253 000 оригинал пробегти көрсөтүп турат. Чекме күйүп калган жери жок. Монитор. Коробка жакшы достор. Эч кандай булпайт теппейт жана задний вид камера бар. Көрсөтөт. Ушундай. Бул жактан достор подогрев, обдув бар. Подогрев, обдув бул жакта да бар. Жана двухзонный климат контроль достор. 18,5, 18 бул жагы да өзүнчө. Ушундай. Бул жака коюп кетесиздер. Ручник, эки ачкычы менен, старт стоп, видео регистратор, хайпас күзгү бар. Үстү ушунда кара болгон достор. Бисмилля деп. Түшүп көрсөтөлү. Арт жагында да подогревтер бар достор. Кышында бул жакты жылытып койсоңуздар болот. Охотага ууга чыксаңыздар да болот. Буну коллегалар менен достор кышында жылытып коюп, ууга чыгып бул жака коён, кийик, ошондой жандыктарды жүктөп койсоңуздар болот. Кой, эчки, мисалы ошондой. Бизде Кыргызстанда билесиздер, ушундай уучулардын сезону болот. Өзүнүн уруксат кагазы менен чыгып, кийиктерди атышат. Ошондойлорго жакшы автоунаада. Үйгө да айдасаңыздар болот, тойго да айдасаңыздар болот. Мынакей, арты кенен. Бул жакта колду коюп кетесиздер, кофени коюп, бул жактан көтөрүп койсоңуздар, дагы 3 адам болуп турат. Кореянын чиркеги кирип алыптыр. Чык.
Анан дагы бир кемчилиги достор, могул жери бул жактагысы жок. Ушуну карап көрөбүз. Болушунча аракет кылып таап бергени. Ушул жери жок. Хажайындан сурадык, бүгүн алып келдик. Ошону барып сүйлөшүп кана десек, аялы бул жакта күйөөсү, бул жакта аялы. Ушул ыңгайсыз боло бергенден алып коюп койгон экен да. Алып коюп, бул 5 жыл айдадык дейт. Алып коюп, ошол бойдон жок болуп кептир да. Мусор каргытышкан, каяка кеткен, аны таппай коюшту. Сурасам жок деп койду. Подогревди айттык. 5 жыл деп эметтим, адашып кетишим мүмкүн достор. Бул жакта бир аз күч менен кысып туруп анан ачыш керек экен. Достор. Бул чыккандан баштап ошо бир эле адам айдаптыр достор. Так, бул жактары таза. Бут койгону бар, жана подогревтери үстү да таза. Мындайлары менен. Ошол кызыккандар байланышыңыздар. Поликтер да бар. Айтып кеткендей эле, ошол өзүбүз айдап келдик азыр. Жаңы эле келип токтоп сүрөткө тартып, видеого тартып аткан кезибиз. Мынакей достор, асты жактагы таза, сонун болуп иштеп турат. Буралган эмес, алмашкан эмес. Лонжеронун бүт бардыгы таза. Билесиздер, дизель ушундай иштейт. Дыр деп жүрөт. Ошол кызыккандар байланышка чыгыңыздар. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Салам алейкум.